Жумагүл Барктабасованын «Сел-саяк» аттуу аңгемеси. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Резина өтүктүн ичиндеги үшүк алган бир бутун сүйрөп, сел-саяк шаардын маршруткасына түштү. Эшикке жакын тургандар ал кирип келери менен жийиркенгендей төрдү көздөй жылып кетишти. Ооруканага жеткенде ал эптеп ылдый түшүп, бир бутун сүйрөп ооруп кайрылгандарды кабыл алган бөлмөгө араң жетти. Ал күзүндө койгай тарткан адам кийгизген резина өтүгү менен жүрө берип, кышында бутун үшүтүп жиберди. Бут кийим сатып алгандай акчасы жок. Анын үстүнө арак деген балекет аны кайда гана жаткырбады дейсиң. Өзү жатып жүргөн көп кабаттуу үйлөрдү жылытуучу жайга жеткирбей, буттан алып, көчөлөрдүн бурчуна көтөрүп чаппадыбы? Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде шаардагы паркта уктап калып, бутун үшүккө алдырды. Дагы өзү тоңуп өлүп калбаганын карасаң. Дарыгерлер 2 бутунун башын кесүү керектигин айтканда, алгач ал ага макул болбой, оорукананын алдында көпкө отурду. Үй жайым жок болсо карышкырды 2 буту багат дегендей, 2 бутуман башка эмнем бар? Бирок буттарым дарыгерлер айтканда ириңдеп кетсечи, арактын күчү менен чыдап жүрбөйбү, деп ойлоду ал. Акыры дарыгерлердин айтканына көндү. Ал жаш чагында колхоздо механик болуп, анан шаардагы курулуш иштеринде да эмгектенди. 30 жылдан бери сел-саяктык менен күн кечирет. Үй бүлө күткөн жок. Эненин буюнда 7 айлык кезде атасы каза болгон экен. Эжеси, агасы бар эле. Алардын да көзү өттү. Энеси 60-тан ашып көз жумган. Ата-энесинин 3 бөлмөлүү үйү да бар болчу. Улуу агасы аскерде жүргөндө Орус улутундагы кыз менен жетелешип келген. Кийин ошол ага жеңеси экөө үйдү сатып жиберип, Москвага кетишиптир. Ал да каза болгонун кийин укту. Токтоналы көбүнчө ар кимдин малын бакты. Бир адамдын үйүндө 4 жыл 7 ай жүрдү. Бир тыйын алган жок. Кара курсактын камы менен анча-мынча арак алып берип койсо жүрө берди. Бир күнү ал ойлонуп, малды санап короого киргизип, минип жүргөн атын байлап, үйдү бекитип басып кетти. Тентип ар кайда жүрүп, айласы түгөнгөндө эски таанышы аркылуу Бишкек шаарынын четиндеги жашаган бирөөнү койчу болду. 2 ай 2,5 миң сомдон төлөп беришкен. Ой, ошондо жыргады го. Өзү барып күндөгүдөй кичинеден чүмчүңдөтүп грамдап арак алып ичпей, ар кимден суранбай, кенен-чонон бөтөлкөлөп сатып алат. Койгай тартып жаткан киши аны көргөн соң акча бергенди да токтотту. Ал арак ичпей жакшы жашасаң, аял алып берип, ушул сарайдагы үйдү сага берем, деп да айткан. Арине, Токтоналыга арак менен кош айтышуу кыйын эле. Арак деген ит, кудум ал түйүлүк болуп жаралганда эле бирге жакан жанына сиңип калгандай, ал тургай андан биринчи атасынын белинде жүргөндө эле жаралгандай туюлчу. Аны унутуу деген эмне шумдук. Ошентип жүрүп, бир ирет койду жайып коюп талаага уктап калды. Коңшусу болбогондо мал талаалап кетет беле, ким билсин. Ошентип ага кожоюн айлык төлөгөндү да койду. Ызааланып жүрүп, бир ирет ал кишиникинен да кетип, көлгө, Каракол шаарына келди. Пушкин атындагы парктагы эстеликтин артында чоң карагайдын түбүн байыр алып, кечкисин ошол жерге жатып алчу болду. Ырыстуу чочконун мурдунан кык кетпейт дегендей, Токтоналы бул жашоодо көп адамга караганда жолдуу экен. Ага жакшы кишилер көп жолукту. Эгер акылына келсе, арак ичпей эле жакшы өмүр сүрүп кетмек. Бирок ал антпеди. Ошол сайын аракта өчү бардай анын аркасына сая түшүп кубалап алды. Ал бул жолу дагы жакшы жайга туш келди. Дарыгерлер аркылуу чет элдиктер каржылаган үй жайсыз адамдар байыр алган үйгө келип түштү. Жуунуп, тазаланып, 2 маал тамак ичип, кебетеси оңолуп калды. Буттары да айыгып, мулуйган шыйрагына бир нече айда эле эт өстү. Бул жердин жетекчилиги бутуңа протез койдуруп беребиз, арак ичкенди токтот, бизде иштейсиң, деп айтышкан. Кыш аяктап жаз келип, жаз өтүп жай келди. Токтоналы бул үйдө өзүн ашыкпаш сезе баштады. 2 балдагын таянып короодон чыкты. Бир жагына кыйшайып, соо бут жагындагы балдакка сүйөнүп, жолду карап селейип калды. Ушул жол Караколдун кыжылдаган көп кишиси бар базарына алып барат. Алардын арасында тааныш сел-саяктар дагы бар. Аларды ойлоп өзүнчө дел өрүп кетти.
артына бир кылчайып жаңы сырдалган жашыл дарбазаны карап алды да базарга түз алып баруучу жолго түштү. Кош бол, бизди баккан үй. Мен деген селсаякмын. Мага сенде жашоо жарашпайт. Кандайсың, эркин жашоо, деди дагы эскилиги жетип, жыртылып бүтөлгөн жол менен жөнөдү.